Söz суроо берүүчүн Кадырбек Нуржигит Кадырбековичке берилет. Assalamu alaikum. Марлен мырза, абдан жакшы демилге. Бул эми экологиялык катастрофага да алып барып атат, ден соолукка да зыян болуп атат. Кыргыздын не бир керемет жери бар. Мейли Суусамырга бар, мейли Сарычелекке бар, мейли Арсланбапка бар. Бүт эле ыргытылып жатат да. Биздин жарандык жоопкерчиликтин төмөндүгүн көрсөтүп атат, жарандык аң сезимдин. Жараткан бизге жакшынакай табият берген, табиятка болгон мамиле ушундан эле көрүнөт. Пакетстанга айланып баратабыз. Же сый менен, же үй менен дейт. Сый менен түшүнбөдүк, эми ушундай мыйзам жолу менен чечкенге аргасыз болуп атабыз. Ушул долбоор жасап бергениңизге чоң рахмат. Эки суроо. Ишкерликке таасир этүүчү жагы айырбы деп коет эмеспи? Ошол иштелип чыккан, туурабы? Ооба. Бирок бир жери бар экен, веб-сайтта жок экен да, ошону веб-сайтка койдуруп койсоңуздар мүмкүн болсо. Бул биринчиси. Экинчиси, бул жалаң эле пакеттергеби, желим баштыктаргабы, же желим материалдардын бардыгына, анткени кээ бир колбасалар, кээ бир сырылар билес, оролуп чыгарылат. Кечинде холодильникке салганда да оролуп, анан кайра чыгарылат. Ушул жагын альтернативалуу кайсы материалдар менен алар пайдаланып колдонот? Ушуну сурайын деген. Биз азыр болгону пакеттердин өзүнөн айтып атабыз, анткени алар ошол сиз айткандай массалык түрдө ар бир биздин эс алуучу жайларда, ал эле эмес тоолорубузда, бардык жерлерде учуп жүрөт да. Алар жана айтып кеткендей 400 жыл разлагаться этпей, 400 жыл бою ошол жердин үстүндө тура берет экен да. Биз азыр пока только пакеттерге киргизип атабыз. Анан айтып кеткендей, жанагы добавкаларды кошсо, же болбосо башка сырьё менен жасалса, алар бир айдан баштап 3 жылга чейинки ар кандай жана сырьёго жараштыктуу. Ошол жаткан жерден өзү чирип жок болуп кетет да. Ошондо кичине болсо дагы биз ушундай экологияга салымыбызды кошот электейбиз. Андан сырткары билесиз, ушул маселени көп көтөрөбүз. Эл аралык ар кандай бизде проондагы жана башкалардагы бул маселени ар дайым колдоп келет. Булардын алкагында керек болсо гранттар берилет. Жылына негизи эле зеленый экономикага 9 миллиард сом бөлүнөт. Бирок биз ал жаатында көп нерсе жаса албай келатабыз да. Бул дагы бирден бир ошого түрткү болот эле. Мына биздин да Кыргызстан ошол зеленый экономиканын алкагында жашап атат, жана ушундай ишмердүүлүгүн алып барып атат депчи. Бүгүнкү күнү только пакет. Азыркы пакет. Эгерде сизде жакшы сунуштар болсо, мүмкүн экинчи окууга берсеңиздер, мүмкүн башка дагы сиз айткан жана колбаса болобу, жана башкалар болобу ала кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Бирок негизинен баасына көп деле айырма болбойт экен. Жана мен айтып кеткен химиялык добавка болсо, мына азыр пачкасы жанагы чоң камактордон бери бекер берип аткан пакеттерди пачкасы 200 сом экен. Экологиялык кылып туруп деле өзгөртсө деле баасы деле ошодой болуп калат экен да. Демек элиңиздер бардыңыздар ошого өтүңүздөр деп биз сунуш берип атабыз. Марлен мырза, мен Япония мамлекетинде жүргөндө бир жолу момпос жеп, конфет жеп. Ошонун кабыгын ыргытайын деп дитим барбай койгон. Анткени ошончо жүрүп бир жолу кабык көрбөпмүн, кагаз көрбөпмүн, бананын сыртын көрбөпмүн, пакет көрбөптүрмүн, ошончолук таза. Анча-мынча мусулмандар көчөдө кетип атып эле жөн эле намаз окуп калгандарын көрчү элем. Жай намазы жок эле, ошончолук таза да. Мүкүнчүлүктөн пайдаланып элиме журтума да кайрылып коеюн. Бул патриотизм деген мекенге пайда келтирүү эле эмес, мекенге зыян келтирбеш дагы патриотизм. Жогот дегенди ыргытпайлы, какырбайлы, түкүрбөйлү деген идеология бар эмеспи? Бул эми мыйзам менен жөнгө салып атабыз. 2024-жылы баштала турган нерсе экен, ишке аша турган нерсе экен, бирок ошого чейин дагы мүкүнчүлүктөн пайдаланып ушул тематика болуп атпайбы? Ошо ыргытпаганга үйрөнсөк, анткени туристтер келет, биздин табиятты көрөт, деңгээлди көрөт, анан биз жөнүндө пикир, имиш пайда болот экен да. Чоң рахмат, биз колдойбуз. Рахмат, туура айтасыз. Ошо Япония болобу, башка европалык мамлекеттер болобу, айтор көчөдө таптаза. Керек болсо бутун чечпей үйгө кирет да. Биз дагы Кудай буйрса ошого барганга аракет кылышыбыз керек. Бир жагынан ошол сиз айткандай өзүнүн тарбия жагын карасак дагы туура болот эле. Мына бүгүнкү күнү билесиздер, жана бутылкаларды по крайней мере ар бир көчөлөрдүн жанагы жерлеринде ырыта турган жайлар пайда болуп калды. Мен ойлойм, бул мыйзамды дагы киргизсек, ошол сыяктуу дагы мен кечээ күнү ишкерлер менен жолуктум. Айттым, сиздер дагы ушундай чогулта турган, атайын пакет чогулта турган бир сырты жакшынакай нерселерди коёйлу, эс алуучу жайларга коёйлу. Айтор мыйзам